Урматтуу мекендештер, Дача суу аябай кырсыгы боюнча коомдук комиссиянын жыйынынан чыктым. Ал 3,5 саатка созулду. Биз бүгүн Ички иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук кызматынын жана башкы прокуратуранын тергөөчүлөрүнө суроо бердик. Бирок алар бизге канааттандырарлык жооп бере алышкан жок. Тагыраак айтканда, ошол кулаган учакта 85 тонна 600 килограмм жүк болгон экен. Ички иштер министрлигине болгону 600 килограмм жүктүн гана мындай эмне жүк экендиги белгилүү экен. Калган жүктөр боюнча, алардын ээлери боюнча, ал жүктүн тагдыры эмне болгон, уурдалып кеткенби же ошол жерде же күйүп күлгө айланганбы, так маалымат бере алышкан жок. Бул жүк контрабандалык жүк болгонбу, эгер андай болсо анын артында кимдер турган деген суроолорубузга дагы так жооп бере алышкан жок. Андан сырткары жанагыл түрк компаниясы тарабынан келген компенсациянын өлчөмү дагы абдан аз болуп чыкты. Эмнеге мындай аз, сүйлөшүүлөр кандай негизде жүргөн, эмне үчүн эл аралык стандартка ылайык компенсация өндүрүлгөн эмес деген суроолорубузга дагы жооп ала алган жокпуз. Ошондуктан эмки отурумга биз тийиштүү органдардын жетекчи орун басарларын, министрлердин орун басарларын чакырдык. Ошолордон маалымат алып, мындай картинаны толук бергенге аракет кылабыз. Болбосо ушунча жылдан бери, 5 жыл 4 айдан бери бул ишти иликтебей саботаж кылган үчүн тийиштүү мекемелердин, министрликтердин жоопкерчилигин кароо тууралуу сунушубузду беришибиз керек. Андан тышкары дагы ошол азыр ушул күнгө чейин Дача суу сыяктуу аэропорттордун тегерегинде канча коопсуз айыл аймагы бар, канча мыйзамсыз ушундай жайгашкан үйлөр бар. Ушул боюнча дагы таптакыр баа бериле эле экен. Демек, дагы деле ушул аэропорттун жанындагы аймактарга коркунуч бар экен. Дагы деле Дача сууда адамдар жашап атат, аларга дагы коркунуч бар. Мына ушул боюнча дагы биздин суроолорго так жооп бере алышкан жок. Мен сиздерге бере турган кыскача бүгүнкү жыйын боюнча маалыматым ушул. Биздин YouTube каналдан жана башка соц медиадан сиз кеңири видеону дагы көрө аласыз.